кааласа өзгөрөт болчу, бирок биздин жаштар көбү тескери жакка өзгөрүп баратат. Жылаңачтанып, кореец болгон кореец болуп, индеец болгон индеец болуп, кыйшаңдап, ошо жаман өнөрлөр үйрөнүп, ошо жаман жакка өзгөрүп баратканы мени тынчтандырып атат. Өзгөрүп кантип биз өзгөрүп атабыз. Азыркы кыздарды алып көрөлү, мисалы кыздар башкача өзгөрүп атат. Мисалы өзгөрүп отуруп жарым жылаңач калат го ошондо. Кошулбайм, анткени биз эсли жарым жылаңач болуп атсак, анда балдар бизди турап чачын өстүрүп атат да. Элестетпе, Кореяда F4 чыкты. F4 кыздардын баары эле F4 болгондон кийин балдар бизди карабай калды деп айла жоктон чачтарын өстүрүп, F4ге окшошуп анан силерге жакын атат. Значит, андай болсо Кореянын балдары юбка кийсе, жакында силер да юбка кийесиңер, туурабы? Ушундай юбка кийесиңерби, кандай? Юбка бизге эркектерге келди го деп, юбка уже келип деле калды, жанагындай шалбыраган шымдар. Кээ бир эркектер кийиши мүмкүн, а кээ бир бизге окшогон мындай мырзалар кийбейт да. Сен эмнеге кийбейсиң? Мен достойный эле эркекмин да. Кореялар тураганда эмне пайда мисалы. Кыргыздай эле болгон жакшы да. Эркек ошол салтты кармап турган, кыргызды кыргыз деп турган бул эркек да. Бул өзбек ажайып атпайбы, F4 Кореяга окшошуп атат, анан индеецтерге деп туура эле индеецтерге азыр кыздар окшошуп атат. Аз күндө төшү менен мээңге жалбырак эле жабылат да. Эркек кайраттуу болсо, аял абийирдүү болот дейт да. Ал эми ушундай кыздардын мындай жалбырак жабынып калуусуна, мага окшоп мындай ачык кийинүүсүнө, мындай эме кийинүүсүнө балким эркектер күнөөлүү болуп жаткан чыгар. Туура жанагындай жалбырак жамынып жүргөн кыздардын эмесине чындап эле эркектер күнөөлүү. Ошо эркектерибиз лох болуп атат. Кайраты жок, намыс жок. Кой деп койбойт, карындаш экенин карабайт, эжесине айтпайт. Эң биринчи өзүбүздүн карындашыбызга, эжебизге айтыш керек. Алдагыңды ташта, жакшынакай узун кий, мени уят кылба. Мени да бир туугандарымды кыргыз элинде уят кылба деп айтыш керек. Ага, сиз эркектердин баарын эле лох деп атасыз, сиз да киресиз ага сурабы? Келгилем кыздар, балдар, аябай жакшы талашып кеттиңер. Анан мен ушул нерсени айткым келет да, эч качан төштү, киндикти, андан ачык жерлерди деги эле көрсөтпөй кыргыздын кыздары болгондой ушул коомдо өзүбүздүн алып жүргөн жагыбызды колго алсак, анткени себеби жүрүш туруш коомдо ошол жанагы эшигин көрүп төрүнөт дегендей эле адамдын жүзүнөн эле көрүнүп турат, кандай кийим кийип турат, жоксо кандай жерде кандай чөйрөдө өзүн алып жүрөт. Бул балдардын күйүп пышып айтып аткан жери бар. Кээ бир учурларда кыздар өзүбүз күнөөлүү болуп кетебиз. Булардын көчөдө жарым жалаңач жүрүп жүрсө, кийин өзүнүн эле кыздары ошондой болот. Тилде сөйөк жок деп сен сүйлөй бербе. Анан бул жерден монтип ажылдап атасың да. Эгер сен мынтип кийинде ажылдап турсаң, сени бир эркек эмес 10 эркек эле тарбиялай албайт го. Сен бул жерде мындайда бул өзүнүн лохтугун көрсөтүп атат да. Эгерде сен кыйын болсоң, сен минтмексиң. Алмаш, мага тийчи, өзүм тарбиялап алайын депчи. Сен колуңан келбейт. Сен жада калса 10 эркекти неме кылып койдуң да, менен алсыз. Аял качан оңолсо, ошо эркек ошондо оңолот да. Аял затыбыз качан ачык жүрсө, биз ошондой чачык жүрөбүз. Үйдүн кожоюнуна зависит этет эң биринчи. Биринчи жана өзбек айтып өтпөдүбү, номер биринчи. Номер экинчи аялдар кетет. Бул жерде өзгөрүү өзүбүздөн атпайбы? Биз достор минтип талашкандан, тартышкандан эч качан өзгөрбөйбүз. Себеби биздин тарбия ушундай болуп калганда, өзгөрүү негизи үй бүлөдөн деп ойлойм. Ата энеси кандай тарбияласа баланы, мисалы жанакы F4 туруп аткан балдарын, жарым жылаңач жүргөн кыздарын үй бүлөдөн ата энеси туура тарбияласа, анан биз өзгөрөбүз. Кайсыл жактан пайда, кайсыл жактан зыян келерин билишибиз керек. Эмнеге дегенде, Америкадан келип аткан саясаттардын баары бизге зыян болуп атат, а башка мусулман өлкөлөрүнөн бизге пайда келип атат. Ушунун зыян пайдасын билиш керек. Анан дагы бизде азыр тескери болуп калды. Жаштарды тарбия дейт, бирок ата эненин өзүн тарбиялаш керек болуп калды бизде. Биринчи ата эне тарбия болсо өзүн, анан баласына берет. Ата энеде кайсы тарбия жок болсо, баласына да бере албайт. Анан биздин бул өзгөрбөй атканыбызга, ушундай жолго баратканыбызга биздин орто муундагы азыр университетте окуткан эже агайларыбыздын, мектепте окуткан эже агайларыбыздын өздөрүнүн жана кийинип жүргөн кийимдеринен булар тарбиялап атат. Эгерде ошол биздин орто муундагы, улуу муундагы адамдарыбыз, ага эжейлерибиз, ата энелерибиз өзгөрүп туура жолдо болсо, анан азыркы биздин жаштар, өсүп келаткан жаштар өзгөрөт болчу деп ойлойм. Мисалы үчүн айылдан келди, ата эненин тарбиясын жакшынакай, айылда жакшынакай жүрдү, бир жол менен басып жүрдү. Эмне үчүн шаарга келип бузулуп кетет? Демек биз улуу жашап ушул жерде отурган эжелерибиз, бул агаларыбыз ким болсо дагы, демек биз өзгөрө албай атабызбы? Өзгөрө албай атсак моюнга алышыбыз керек. Чын эле бизге жаштарга өрнөк болуп бере турган, өзгөрүүгө себеп боло турган адамдар кимдер? Бул улуу инсандар, эжелерибиз, агаларыбыз. Эгер ошол эжелерибиз, агаларыбыз өрнөк боло албайт болсо, өзгөрүү болбойт. Өзүңүздөр өрнөк болуп бериңиздер. Жаштардын өзгөрүшүндө өзүңүздөр өрнөк болуп, өзүңүздөр сак болуңуздар. Мисалы айтып атпайбы эже, мисалы чачы узун болгон эжелерден өзүңүздөрдүн чачыңыздарга карап көрүңүздөр, кандай болуп атат? Моюнга алыңыздар. Биздин чачыбыз ушундай. Ооба биз өзгөрө албай атабыз. Бирок силер өзгөргүлө атат. Моюнга айтыш керек да, чын эле өзгөрөлү деп. Азыркы убактан баштап өзгөрөлү да, мисалы.
Менин чачым абдан узун болчу. Себеп дегенде мен жолдошум ошо менин чачымдын узундугуна кызыгып алган. Анан бул бир кандайдыр бир оорунун азабынан ошо чачым кыскарганда мына аз эле болду, бир 7-8 жыл болду мен. Азыр менин деген кайненем. Анда биз таң калбай эле коёк да, менин чачым узун болчу, аз кыскарып калды. Демек алдыңкы кыздардын чачы узун болчу, аз кыскарып калды. Таң калбай эле койганда. Сиздер сабак болуңуздар эже, жоолук салыңыздар. Сиздерге эмне жарашат? Мисалы ошо жоолук салып эле таттакай болуп, эже апа болуп жүргөн өзүңүздөргө жарашат. Сабак болуңуздар, өрнөк болуңуздар. Кийин жаштар өзгөрөт да, мисалы. Мойнуңузга алыңыз эже. Жарашпайт эже, мойнуңузга алып эле коюңуз. Мойнуңга алып эле өзгөрүңүз эже, мына азыркы убакытта мезгил келип турат. Азыр өзгөрүңүз, ушул мүнөттөн өзгөрүңүз мына. Сизди көрүп, могул жаш кыздар өзгөрсүн, мына мойнуна алсын. Ооба, эжебиз мойнуна алды, өзгөрдү. Эже өзгөрүп аткандай мен да өзгөрөйүн деп мойнуна алып өзгөрсүн. Мойнуңузга алыңыз эже, актанбаңыз. Мойнуңузга алыңыз. Тууган уруңуз көрсүн. Биз жашпыз, акырындык менен өзгөрсөк болот. Эми сиздер 50ге чыгып алып, мен акырындык менен өзгөрөм десеңер 70ке барып каласыздар эже. Сиздер батыр өзгөрүшүңөр, эртең эле өзгөрбөсөң азыр өзгөрүшүңөр дейт. Сиздер жашыңызда сиздерге убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Убакыт жетишпей калышы мүмкүн эже. Сиз 10 жылдан өзгөрсөң, анан эми биз өзгөрөбүз деп айтыш керек. Сизди биз күтпөйбүз эже. Сиз да бизди күтпөңүз, атаандашпаңыз, өзгөрүңүз. Сиздин да балдарыңыз бизге окшогон балдарыңыз бар. Балдарыңызга өрнөк болуш үчүн өзгөрүңүз. Эч жакта бирөөгө бирөөнүн күнөөнү койбойлу. Биз коомду биз өзүбүз өзгөртөбүз. Ар бир киши өзү өзгөртөт. Ошондо коом өзгөрөт. Сен бирөөнү көрүп, анан экинчини көрүп өзгөрбөйсүң, туурабы? Сен биринчи өзүң түз жолдо жүргүн. Ошондо сен артыңдагы киши көрүп, сен түз мен оңолом, ушундай болом деп сен идеал күтөт. Бек ажыга сөз айтайын дегем, сиз дайыма эле кыздарга асылына бересиз да, кыска кийиниз деп. Ушундай аялдарга эмнеге айтпайсыз биздин апаларыбызга? Ошодон тарбиялап атабыз. Биз сиздерди көрүп, өнүгөбүз, сиздерди көрүп тарбиялабыз. Ойлойм, кеп узун же кыска кийинүүдө эмес, бардык адам деген инсандар, мисалы үчүн адам деген атка татыктуу бололу. Айтматов айткан экен, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Ошондуктан жаштар жана улуу муундар адам бололу, келгиле. Өзгө сураш керек. Мен коомго, өзүмдүн районума, өзүмдүн шаарыма, өз мамлекетиме кандай жакшылык кылдым деп өзгө сураш керек. Күнөөлөрдү башкаларга койбойчу. Жана атаандаш деп атпайбы? Эрегишкөндөн эр өлөт деген сөз бар. Анысы кандай? Ар бир адам эч кимге эрегишпеш керек. Өзүнүн акылы менен өзүн өзү тарбиялаш керек. Негизи. Анан эми ушул жерде жакшы талаш тартыштар болду. Жаштар ушундай активдүү катышканыңарга аябай ушундай өзүм ичимен ыраазы болуп турайм. Чынында жаштардын өзгөрүүсү тезирээк. Анткени масловый мээлери вирус азыраак. Анан чынында ошо жакшы жакка өзгөргөндөр көп эле бар. Анан улуу муундар чынында өзгөрүшү кыйын. Анткени жесткий дисктер отурган, мээлер вируска толгон. Ошон үчүн силер улуулар деп эле карай бербей, жакшы жакты мисалы укканды, көргөнүңөрдү алып жакшы жакка өзгөргүлө дейм. Мен мисалы өзүм айтсам, мен 32 жашымда биринчи жолу уктум. Ошол замат өзгөрдүм да, ошол замат түз жолго түштүм. Бүт жаман нерсенин бәрин таштап, анан түз жакка кеттим. Ошон үчүн силерге да насихатым ошо өзүңөрдөн баштагыла. Анан кийин коом өзгөрөр, силерди көрүп, бүгүн бирөө өзгөрөт, эртең бирөө өзгөрөт. Анан ошон үчүн үмүтүм чоң жаштарда. Мына айт намазга 200 000 киши чыкпайт. Бул деген Бишкектин 5тен 1-өө. Демек өзгөрүү бар. Өзгөрүлөбүз, бирок бир гана ошо биз ар кимибиз тиги эмне үчүн минтип жүрөт, тиги деле минтип жүрбөйбү дебей, ошо өзүбүздөн баштайлы да. Чоң рахмат.